Demek Peygamberimizden bir daha bir hadisine көңіл бурабыз maşallah. Kimde kim deydi? Bir adamdan bir kemçilikti olsa, bir jaman nerseni görgөн bolsa, anı jaşırsa, türülöy da bir gömülgön kızdı utkargандай soğupqa eye bolat eken. Satara kimde kim deydi? Biröөнүн emesine ayыбын japsa, kalkalasa, jap koysa, jaşırsa, meyli al janında bolsun, bolbosun misalı. Demek öz bir tuğanın subhanallah da bir özgöçö bir soğupqa eye boluşka мүмкүнчүлүк берет экен. Demek bul ayıp eken da. Bizde көптөгөн ayıptar var çın-çındaçı. Oşonun birösü bul kıyamet günü adam akısına gelgende Allah Taala'nın aldına gelip ertеңки күндө adam akısı жөнүндө сурак болгон мезгилде ушул өзгөчө bir adamдын айыбын ачуу жөнүндө ашкер болот экен да. Кимде ким бул дүйнө бирөөнү шерменде кылган болсо, Allah Taala bir ошо адамды бул дүйнөдө эле шерменде кылат экен. Жөн эле шерменде кылбайт экен да. Мындай үйүндө отурган жеринде эле шерменде болуп атат экен да. Үйүндө отура берет экен ал. Эч бир эмес жок эле. Ошол субханалла Алланын каалоосу менен уят болуп калат экен. Bizde olsa hazır mындай ayıpты açуу дегендей ayıpты açканды мисалы biz блогер деп алганбыз да. Bir var ayыбын чукуп мейли ал жалпылай түрдө ал мубах болот экен эгерде кимде ким bir жанагындай bir бузукулукту же болбосо мындай bir жеп ичип аткандар жанагындай көрсөтсө ал мубах экен да. Шариатта субханалла анын орду бар экен. Бирок bir адамдын бир эле кемчилигин көрүп ал эле мисалы калса, мына bir сөз, монда bir сөз деле, сүйлөнгөн bir сөзүн айтып ал эле, мына момундай деп атат, мына момундай кылып атат деп адамдар субханалла ушундай bir көнүп алганбыз азырчы. Сразу эле бир нерсе десе айтат да, о, мына мындай. Же болсо bir адамдын мисалы алса bir жол кемчилигин көрөт. Керек болсо bir zamanlarda mына чоң ушундай bir asır saadat деп коебуз го. Эң жакшы заман болгон да. Пайгамбардын сахабалардын заманында, табаиндердин замандарында өзгөчө. Мына ошол мезгилдерде bir адам баягы bir аялын жетелеп бараткан экен. Жетелеп баратат экен дагы, анан жанына өтө bir таква ошол замандын таква адамы чыгып, "Эй, сен каяка бартасың?" деп сураптыр. Десе, "Бу аялды мен зына кылды деп ойлоп атам" дептир. Ошол себебинен мен муну сотко апарып ташбаран кылдырайын деп атам. Дегенде баягыны ачуусу менен субханалла баягы түртүйген экен да. Эмне? Эмне үчүн сен түрүлөй bir адамды шерменде кылган атасың? Эч бир далилиң жок эле деген экен. Бизде аз мына ошол адамдын кылган кара мына эң диндар адамдар да. Диндар адамдар мындай диндин ушундай күйүп мындай чок болуп турган мезгил болчу да. İslam dini көтөрүлүп турган мезгил болчу. Мына ошол мезгилде дагы адамдар ошо bir адамдын кемчилигин ушунчалык деңгээлде жашырышкан. Мындай нерсе турабы? Биз ада өз динчил катары көрүп, бир нерсе астагфирулла деп секирип эле өзүнчө эле правильно болорбуз го. Эми көрсө кээ бир убакыттардачы мындай bir адамдын айыбын жашырып сала турган болсокчу, биз ошого тоодой сооп алат экенбиз. Өзгөчө бизде ушундай да, мисалы мен деле bir кемчилигимди угаттырган болсоңор, ай ушундай экен, ушундай тигиндей деп мисалса, же болсо бирөөнү кемчилигин биле турган болсок, ошол кемчилигине мындайны асыл алабыз дагы, аны миңдеген жакшы нерселер мисалы жокко чыгат турабы? Бизде кыргызда бөтөнчө ушундай да, ал жөн эле калбайт да, ал атасына барып жабышат, анан бир туугандар момунтип бүт баарынан кошуп сепочка алып турган кошо эле сүйрөп кетет да. Ушундай көнүп алганбыз да. Эми жерде пайгамбар кемчиликти көрүп турсаңар дейт. Көрүп турган болсоң, көрдүң. Ушу кемчилик кылып атат. Эми ошол жерден дагы субханалла эмне кылыш керек? Хуснузон деп жакшы күмөн кылыш керек экен да. Балким бул башкачараак нерсе кылган аткандар. Мисалы жолдо кетип бараптыр, ары карап турат. Ары карап турса ал сөзсүз эле зара кылып аткан жок турабы? Балким бир нерсени алып аткандар кайдан билесиң? Ушундай деген күмөндүчү мындай өзгөчө көңүл буруш керек да. Эге качан гана сени менен мен жакшы күмөн кылганды үйрөнсөк, bir адам жөнүндөчү, жакшы күмөн кылганды үйрөнсөк, демек чыныгы момундук, чыныгы мусулманчылык ушул. Чын айтам. Демек анын соогунда эми жөн эле көрүп койбостон мисалы саны эми жашырып деп атат пайгамбарыбыз. Жашырыш керек.
Эми ошону өзүнө да барып айтпаш керек ошонучу. Эгерде жалпылай түрдө эмеде бир эски китептердин бирөөндө ушул гыйбат жөнүндө, ушак жөнүндө, анан бирөөнүн айыбын ачуу жөнүндө келгенде, анын аалымдардын ортосунда пикирлер бар. Мына ошол пикирлердин бирөөсүндө эгерде ошол айып ошол эле адамга тиешеси болсо дейт, ошол эле адамга тиешеси болсо, сен көрүп калган болсоң, ошол эгерде ошондон өйдө акылдуураак болсоң эмес, акылдуулукта эмес, мындай жашың бийигирээк болсо дейт да, аксакал болсоң, же болбосо субханалла имам болсоң, же алим болсоң дейт да, ошого барып туруп, эй, боо кылганың туура эмес. Мындан кайт. Мындан кайтпасаң болбойт деп ошо күнөөдөн кайтарыш керек экен да. Эми өзүң күчүү боло турган болсоң, улуу кишини кайтара албайсың да, туурабы? Эми эмне экен? Ошо күчүү боло турган болсоң, улуу кишини көрүп аткан болсоң, бир кандайдыр бир себебин табыш керек экен да. Мисалы алса, Азерет Хусейн менен Хасяндын экөөнүн окуясы бар, билесиңерби? Бир хинду ким экен, атын унутуп атам, бир сахаба даарат алып аткан экен да, даарат алып кемчилиги бар экен. Эми экөөнүн жаш болсо дагы, мына зиректигин карасаң, барып туруп айтып атат экен да, биздин дааратыбызда бир кемчилик бар болуп атат. Сиз пайгамбардын жанында жүргөн адамсыз. Биздин кемчилигибизди оңдоп коесуздар. Чырайлуу ушундай даарат алганда, баягы айткан экен, жок, силерде дааратыңар кемчилик, мен кемчиликтүү экен деген экен. Көрдүң кандай нерсе? Ушуну акырын бар мындай нерсе мен да. Дагы айтат, алымдар айтат, эгерде ошол өзүнө тиеш болсо, өзүнө айткыла дейт. Өзүнө эле. Сен ошону көргөндөн кийин башка бирөөнө эме айтышың, сен ошо күнөөгө себепсиң дейт. Ошо уже шерменде кылгандын катарына киресиң. Бирөөнү бир эле адамга, керек болсо жанында жаткан, мисалы аялыңа деле тигинтти, же болбосо досуңа деле тигинтти бир адамга айтып койсоң жетиштүү болот экен да. Ошол сенин ушакчылыгыңа жетиштүү уже. Бүттү. Билесиңер ушуну? Мындай бирөөнү дейт деп койгон эле кошулуп кетти, бул ушакчылыктын бир белгиси да. Мына дейт деди, бирөө ошого эметти. Экинчиси дейт, эгерде ошол эки бир үй бүлөгө тиешелүү болушу мүмкүн. Бир үй бүлөгө отурган болсо, эми ошол экөө гана биле тургандай кыл дейт. Эми эгер ошонун бузукулугу жалпы элге тиешеси болуп аткан болсо, анда ошол элдин жанагындай депутаттары, аксакал соттору баардыгын чогултуп, ошолор менен анан барып туруп ошону эл менен тыйыш керек экен да. Эми могу кылган бузукулугуң туура эмес, мындай кылба дешибиз керек экен да. Бул мындай усул экен да. Ушундай тартипте ушундай кылышыбыз керек экен. А эми субханалла. Бул нерсе мындай карасаң оңой туурабы? Оңой. Айтып коюш оңой, бирок жашырыш оор да. Бул жерде мындай көкөйүңдө, бул жеринде кармап жүрүш, бирөөнүн айыбын жашырып жүрүш оор. Демек ушул нерсе сени менен өлүп кете турган болсо, эртең кыямат күнү ушул жаркыраган нур болот, унутпагыла. Ушул куткарып калышы мүмкүн. Бир жолу бир адамдын айыбын жашырып койдуң, ошол сени мени куткарып калышы мүмкүн азаптан. Ушундай нерсе. Демек субханалла, ошол адамдын, ошол сен жеке укугун, анын мындай бир жашоосунда бир болуп аткан жакшы нерсенин баарын коргоп сактап калдың деген сөз ал. Түшүнүп атабы? Эмне үчүн эгерде кимде ким бир адамдын жашоосун бир нерсесине жардам берип, ошонусун жашырып, катып, ошол нерсени угуп, ошо муктаждыгында боло турган болсо, машаллах. Ал адам аны мындай өлгөн адамды тирилткендей турабы? Мисалы бирөө аябай депрессия, стресс болуп, ушундай эмне кыларын билбей жүрсө, сен анын жанына келип бир жакшы сөздөрдү айтып, анын көңүлүн көтөрүп, анын бир айткан нерсинде бир башкача бир эме кылып, анан сага бир ыйлап бир сырын айтып койду. Эми улам эки жакты карайт да, туурабы ал? Улам эки жакты карайт. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде сага бирөө сырын айтып, бир сөз айтып, эки жакты карап атса, бул билгине бул сыр сөз экен дейт да. Мурунку замандарда адамдар бирөөнө сүйлөгөндө дагы ушундай бир өзгөчөлөп калат экен дагы. Ошол мезгилде карасаң, өзүнүн бир туугандарынын, өзүнүн үй бүлөсүнүн, жана башка бирөөнүн аманаттарын, сырын дейт да, бир мындай бир катылып турган нерсесин дейт, эч кимге айткан эмес дейт. Хасан Басри рахматуллаху тааля айтат экен, кимде ким дейт, бул дүйнөдө сыр жашырганды билсе дейт, эртең кыяматта Алла Таала анын да айыбын ашкере кылбайт дейт. Карчы кандай сөз. Мына ушул дүйнөдө бирөөнүн кемчилигин жашырдың, көрүп аткан нерсени жашырдың башында, эми эртең Алла Таала сени менен менин да кемчилигимди жашырат экен да. Ушундай нерсе. Бул дүйнө ушундай убактылуу турган. Бир алым өлүм төшөгүндө жатканда андан көп нерсени сурайбыз деп чогулуп келишкен экен. Келип сурайт экен, устаз, эми сиз ушунча нерсе сактап кеттиңиз, эми бир нерсе болсо бизге айтып коюңуз.
Biz ошол нерсени бир аткаралы же болбосо ошол нерседен кийин биз балким бир нерсе мындай сакталып каларбыз. Ошол бир жаманчылык көрсөң, ошол жаманчылыгын ошол нерсе айткан экен субханалла. Алла Таала дейт, мени ошону көрсөтүп дейт, мени өзүнүн жаманчылыгын сактап калганы мен разымын деп өлүп кеткен экен да. Өлүп атып дагы бирөөнүн сырын айткан, өлүп атып дагы бирөөнүн айыбын айткан эмес экен мурункуларчы. Биз болсо азыр субханалла ушундайбыз. Мен тамашалап айта берем, дайыма айтсам күлө бересиңер. Азыр аялдар ушакта айтат, эркектер таракат да. Чын айтам. Дейт эле деп коет аялдарчы, бүттүк элбет. Тиги дейт десин, көчөгө чыгып алып эле бир малды сугарып атып дейт, улат чаап жүр дейт, улак тартып жүр дейт, анан тигип жүр дейт эле, дейт болуп атыпчы. Чың айланып кетет субханалла. Бирок эң жаман корккон нерсем ошо эме деген бир жакшы бир эме бар. Атнуда астагфирулла субханалла субханалла субханалла. Бир эмеде ушундай эме бар экен да. Бир чоң бир алим айтат экен. Мага дейт. Башка бирөөнүн айыбын көрүп дейт, ошону ашкере кылганын көрүп дейт, өзүмдү мууздап салганым жакшы деген экен. Анан мен корком дептир. Эртең Алла Таала менден сурай турган болсо, мен кандай корком дейт, Алланы кандай жооп берем. Дагы бир алым айтат экен субханалла, кимде дейт бирөөнүн айыбын ашкере кылып, ошону жая турган болсо дейт, ошол нерсе башына келмейин эч качан өлбөйт деген экен. Сөзсүз келет. Көп убакта баягы өзүбүз башында эмени эмне жаранда чөптү көрбөйбүз дебизчи. Бирөөнүн кылды көрөбүз ушундайчы. Мен бир анекдот жакшы көрөм, дайыма айта берем, кечирип коңуздарчы. Субханалла. Айып деген ушундай нерсе да, бир адам көрсө ушу бир башкачабыз да. Бир күнү кой менен эчки ээрчишип бараткан турбайбы? Анан ары кетип бараткан субханалла, эчки баягы субханалла кой биринчи секирсе куйругу ачылып кетирмитчи. Баягы эчки тибел ичи эзилгенче күлүп атат дейт. Ай, баягы ачылып калбады баягы. Ой, көрүп калдым, деп атат. Кой мындай карап туруп айткан туруп. Эмне болуп атасың? Меники бир жолу ачып, сен күнүгө ачып жүрөт го деп. Ушундай да, кээ бир адамдар субханалла өзүнүкү дайыма эле ачык турат, анан бирөөнүкүн эле көрө берет экен да. Ушундай. Эчки сымал кишилер көп чында. Эчки сымал кишилер момча көп субханалла. Кудай эчкиден кылбасын, иншалла. Амин. Субханакалла. Хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк.